15 tez жардам машинасы келип стандартка жооп бербейт деп мына 1 жылдан бери чыр болуп турат. Эмне болду ошонун тагдыры? Качан чечесиздер? Бул машина боюнча ошол контракт негизинде эксперттер иш жүргүзүп, биз декабрдын башында өзүбүздүн претензияны ошол поставщикке жибергенбиз. Ошондой эле ошону каржылаган донор Немис өндүрүү банкына жибердик жана ошол алып барган консалтинг компанияга жибердик. Азыр жоопту мына 11-инде келе атышат. Ошол жерден биз өзүбүздүн суроолорду бердик. Эгер ошол суроолорго алар жооп бербесе, анда арбитражга барабыз. Качан чечилет бул маселе? Эми элге керек болот атты тез жардам машинасы. Да, мен менен түшүнөм. Азыр бул машинелер биз койгон техникалык спецификация менен туура жазалып коюлган эмес. Эгер муну азыр машинени алып алып эртең бузулуп калса, анда дагы чоң маселе болот. Поэтому жанакы ушу машинени койгон компания өзүнүн келишимдеги милдетин аткарган эмес, толук. Ошого биз айтып атабыз, алмаштырып ордуна машинени коюп бериле, же акчабызды бериле деп атабыз. Бул качан чечилет бул маселе? Качан 15 тезара 11-12-синде ошол компаниядагы Немис банкындагы өкүлдөрү келип атат. Ошол жерден алардын претензиясын бизге жообун угуп атабыз официалдуу түрдө. Анан ошондон ары уже мыйзам чегинде эл аралык келишимдин алкагында жүргүзөбүз. Экинчи маселе. ИБР аркылуу 9 мобилдик клиника Кыргызстанга алынат деп чечилген да, тендер болуп, норвегиялык фирма уткан деген болчу. Бирок турат да, качан келет ал, качан чечилет? ИБР аркылуу жанакы 2 мобилдик клиника азыр Минфин аркылуу ошол келишимдер жүрүп атат. Бизде азыр баягы мамлекет мүчөлөрү менен, өкмөт мүчөлөрү менен согласование жүрдү. Бирок бул жерде бир маселе боюнча Минюс өзүнүн пикирин берди. Ошол маселени азыр Россия тарап менен талкуулап жатабыз, кандай чечебиз деп. Эгер ошол бүсөлөн ратификацияга алып чыгабыз. 2 жылдан бери сөз болуп атат. Эмне үчүн кечеңдетип атасыңар? Эми 2 жыл болгондо биз бул маселени баштаганыбыз майда баштадык, мен келген. Ага чейин бул маселе токтоп турган. Майдан бери деле 8 ай өттү да, 8 ай эмне кылып отурасыңар? 8 айда эми биз жактан, алар жактан келишимдин баягы окончательный варианттын согласованиясы өтө татаал жүрөт экен. Биз жибердик, орус жак жиберди. Аягында бул негизи Минфин аркылуу болуп аткандыктан ошондой көп маселелер бар экен. Ошон үчүн ушундай эмеге келип атабыз. Бул бирок мен ойлойм силердин шалакылыгыңар ушундай элге керектүү нерсе. 9 регионго 9 мобилдик клиника бар иштеп калса элге канча пайда болмок да. Ушуну чече албай жүрөсүңөр, шалакылыгыңар ишке күйбөгөндүгүңөр деп эсептейм да мен. Эми процедуралар ушундай татаал экен. Эми бул биздин шалакыбыз, биз күн сайын муну менен иштеп атабыз. Эми күн сайын иштеген жыйынтыгы чыкпай атпайбы? Эгер бизден көз каранды болсо, биз тез чечмекпиз. Бул эл аралык болгондон кийин ар бир кагазын, жазылган сөздөрдүн баарын тастыкташ керек. Эртең эле сиздерге келебиз ошол маселе менен. Аяктан баары бүтпөй калса, анда дагы эме болот. Ошон үчүн азыр келишимдин окончательный варианты чыкпай жатат. Келишим ким менен түзүп атасыздар? Бул орустардын АБР банктын бөлүнгөн акчасы боюнча ошол жерде инфо спецсвязь деген коомдук бирикмеге берилген экен, ушул грант алып баруу боюнча. Сиз 2 деп атасыз, бирок ИБРде 9 деп айтылган болчу. ИБР менен 9. Бүгүнкү күндө менин маалыматым боюнча 2 чоң караван здоровья деген мобильный клиника бар. Чоң. Ар бирөө 4 машинеден турат, бир клиника. Буга чейин айтылган маалымат боюнча Исламский банк развития 9ду бөлүп берген. Тендерин да өткөзүп, норвегиялык фирма уткан болчу. Ал Кыргызстанга келип, региондорго бөлүнмөк болчу да. Маалыматыңыз жок ушу боюнча? Жок, бул бизде азыр иштеп аткан клиникалар бар. Көлдө, Түштүктө, биздин Бишкекте бар. Ал мурун келген машиналар.